туура саясат жүргүзүү ким президент болсун анын биринчи милдети болуш керек да. Ошондуктан азыркы бийликтеги менин инилерим, аларды мен инилерим деп айтууга акым да бар. Канча жыл алар кордук көрбөсүн, мен аларды саткан жокмун. Деги эле мен жашоомдо бирөөнү сатып же сатылган жокмун да. Ошон үчүн ошол инелериме албетте сырттан болсо да мындай көз салып турам. Туура эмес жактарын Facebook аркылуу баягы башында айтып кеткендей жазып турам да. Анткени артыңда жар турат, кулап кетпе деген коңгуроо катары, сунуш катары. Эгер алар туура түшүнсө. Себеби 11 жыл деген убакыт бул 1 жыл же 1 ай же болбосо 11 күн эмес да. Ошон үчүн булар да өтө көп акыйкатсыздыкты көргөн да. Бирок тилекке каршы азыр бийликте, бирок булар да акыйкатсыздыкка жол берип койгондо мен аны кээде түшүнбөй калам да. Ошончо кордукту, зөөкүрлүктү, мыйзамсыздыкты көргөн бийлик абдан айкөл болуш керек эле да. Андай бийлик гумандуу да болуш керек.